Ассаламу алейкум туугандар. Бул роликте аэропортко заказ алып келгенде туура клиентти жеткирүү жана туура парковкага токтоо. Запрещенный знактарга токтоп албай, бесплатный парковкага токтоп же болбосо бул жерде аэропортто азыр платный парковка бар жана бесплатный парковка бар. Манас аэропортуна клиентти алып келгенде туура клиентти түшүрүү, кайсы жагына түшүрүү керек жана клиент түшүргөндөн кийин ожиданияда парковка кылып кайсыл жерде туруу керек, туура токтоо. Запрещенный знактарга туруп калып, кашыктап чогултканды чакалап чачып салбас үчүн бесплатный парковка бар. Запрещенный знакка токтобостон ошол бесплатный парковкага токтойбуз азыр. Ошол боюнча толук маалымат берип өтөбүз азыр. Мынакей биз аэропортко кирип келатканда мына оң тараптагы бесплатный парковка болуп эсептелинет. Ушул тарапка келебиз азыр. Биз азыр клиент менен баратабыз. Клиентти азыр түшүрүп, кайра ушул бесплатный парковкага келебиз. Караңыздар, мына машинелердин баары запрещенный знакта турат да. Бул жерге машинени остановка, парковка мүмкүн эмес турушат да. Клиентти алып келгенден кийин келсеңиздер, мындай эки эме бар. Ушулардын экинчисинен бурул кайрыласыз, стоп турат. Стопто токтоп туруп кайра айдайбыз. Көрдүңүздөр, мен шлагбаумга киргеним жок. Экинчи этажга чыгып баратам. Себеби учуп кете тургандар, клиенттер только ушул тараптан түшөт. Бул жерде келебиз. Экинчи этажга чыктык мына аэропорттун. Мынакей. Только кетүүчүлөр үчүн да булчу. Бул жактан келүүчүлөр үчүн ылдыйдан биринчи этаждан болот. Мынакей. Токтойбуз. Клиентти түшүрдүк, совершенияны басып, клиент узаткандан кийин бизге очередь берет. Биз очередти алдык. Демек, биз кай жерге барып токтошубуз керек? Туура парковка. Запрещенный знакка токтоп албаш керек. Платный парковкага токтоп албаш керек. Себеби платный парковкага токтоп алсак, келип кеткен жол киребиз, иштеген акчабызды берип коюшубуз деле мүмкүн. 2 саат, 3 саат күтүп отурганда. Кээде болот 10-15 мүнөт деле кайра заказ алып кетип калуубуз мүмкүн. Эгер машина көп болсо, Яндексте таксилери. Демек, 2 саат, 3 саат деле күтүп калабыз. Мына турган машинелер баары запрещенный знакта турат. Мына четте парковка болуп токтоп тургандар. Туура келдиңиздер. Артынан ээрчибеш керек. Гаилер туруп калат кээде. Ушул жерге бир стопко токтоп туруп, андан кийин карап айдай беребиз. Мына ал кайрылганда гаилер болуп калат бул жерде. Ошон үчүн абайлаңыздар. Запрещенный знак турат. Бул жактан солго өтүп алабыз. Эми мына жерден солго кайрылабыз. Көрдүңүздөр, где-то бир 100 метрде жүргөндө эле биринчи повороттон солго кайрылабыз. Абайлап өтүш керек. Мынакей. Жана мен көргөзүп кеткен оң тараптагы ушул тарапка кирсеңиздер, линияга илешесиздер. Кааласаңыздар оң тарапка, кааласаңыздар сол тарапка кирип, местаны карап, парковка кыла бересиздер. Ушул жерлер бесплатный парковка болуп эсептелет. Местаны карап, местага кое бересиздер. Жана аэропорттун линиясына электронный очередке илинет бул жерлер. Спокойно 1 саат болобу, 2 саат болобу, спокойно күтө бересиздер. Яндекс заказ берди. Заказды принимать эттик. Демек аэропорт тарапты көргөзүп атат. Значит, аэропортко баруубуз керек. Значит, кандай кылабыз? Биз парковкадан, бесплатный парковкадан жөнөдүк. Клиентти алып шаарга жөнөйбүз. Кайра парковкадан чыгып, оң тарапка кайрылабыз. Сол тарапка кете турган болсок, ал шаар тарап болуп калат. Мыналардын баары запрещенный знакта турат. Жолго тоскоолдук кылып. Мынакей. Келдик.
азыр жанагы разворот алган, то есть поворот солго кайрылып клиенти түшүргөн поворотубуздун экинчи шлагбаумга киришибиз керек. Биз экинчи этажга чыкпайбыз, биринчи этажга эле чыгуубуз керек болот. Өзү правиласы боюнча караганда бияктан кайрылып туруп, анау алдыбыздагы жеп туура кылды. Стопко токтоп, андан кийин сол оңго киребиз. Ошондо правила боюнча айдап аткан болуп калабыз. Мынакей. Бул уже клиентти алып кете турган тарапка келе атабыз. Мынакей. Алдык. Парковканын карточкасын алдык. Эми 15 мүнөт бесплатно. 15 мүнөттүн ичинде сиз клиентиңиз менен табышып, клиенттин багажын жүктөп, чыгып кетүүңүз керек болот. 15 мүнөттөн ашкан болсо, уже платный башталат дагы, эсептеп, акча төлөп каласыз за парковку. Мынакей клиентибизди дагы алдык. Клиентти алгандан кийин кайсыл ход бош болсо, ошол ход менен айдай бересиз. Главный шлагбаумга чыгып алуубуз керек. Бул жактан кайра чыгып кетебиз. Эгер 15 мүнөттөн мурда чыксак, бесплатно картаны сразу салсаңыз эле, парковочный картаны, автоматически шлагбаум ачылат. Мынакей. Картаны кайра салабыз, парковочный картаны. Шлагбаум ачылат. Себеби биз 15 мүнөткө жетпей эле уже клиентибизди алып чыктык. Бесплатный парковка сыяктуу эле болуп калды. Кайра бул жактан солго кайрылып туруп, стопко 2 секунд токтоп жылабыз. Артынан ээрчибеңиздер машина менен. Бул жакта машина жок болсо дагы ээрчип чыгып алсаңыз, эми мына бул жерде гаилер болот. А гаилер сизди штраф кылып коюусу мүмкүн. Штраф жазып берет. Уверенно штраф жазып берет. Кеттик эми шаарга, Кудай буйрса, мынакей. Туугандар, роликке лайк басып, поделиться этип, подписка болуп, колдоп коюуну унутпаңыздар. Яндекске Маяк Парк аркылуу катталып, эконом, комфорт, бизнес, минивэн, грузовой, доставка жана мотокурьер тарифтеринде Бишкек, Ош, Жалал Абад, Каракол шаарларында иштесеңиздер болот. Парктын услугасы 2%, телефон номер 0708 880 980.